Лекциянын темасы Кыргызстан өнүккөн социализм мезгилинде 1964 жылдан 1985 жылга чейинки окуялар. Сталин өлгөндөн кийин бийликке Совет мамлекетине Никита Сергеевич Хрущев келгендиги жөнүндө айтканбыз. Ал бийликке келгенден кийин Советтер Союзунда коммунизмди кеңири куруу ураанын жарыялап, 20 жылдын ичинде коммунизмдин негизин Советтер Союзунда куруу жөнүндө маселе койгон. Бул милдетти аткаруу үчүн экономикадагы, саясаттагы, идеологиядагы бардык мүмкүнчүлүктөр багытталган. Бирок 60 жылдардын башында Никита Сергеевич Хрущевдун идеялары ишке ашпай тургандыгы маалым болду. Советтер Союзунун экономикасы саясий жактан дагы, идеологиялык жактан дагы кризиске учурады. Ушундай кырдаалда 1964 жылы Совет мамлекетиндеги бийлик алмашып, Хрущев ээлеп келген кызмат экиге бөлүнүп, аларга жаңы жетекчилер дайындалды. Тагыраак айтканда, КПСС Борбордук комитетинин биринчи секретарлыгына белгилүү мамлекеттик жана саясий ишмер Леонид Ильич Брежнев шайланган. Экинчи кызмат Советтер Союзунун Министрлер Советинин председательдигине белгилүү саясий ишмер Алексей Косыгин дайындалган. Ошентип советтик мамлекеттик жетекчиликке, партиялык жетекчиликке жаңы адамдар келген. Ушул мезгилден тартып Советтер Союзунда партиянын бийлиги мурдагыдан дагы чыңдалган. Партия Совет мамлекетинин бардык сферасын, бардык багыттарын өзү жетекчиликке алган. Кыргызстанда болсо 1961 жылы эле партиянын жогорку бийлиги Турдакун Усубалиевдин колуна өткөн. Ошол мезгилде республикалык партиялык комитеттердин абалы өз алдынчалыгы жок болгон. КПССтын съездеринин, пленумдарынын, конференциялардын чечимдерин гана Кыргызстанда бөлөк республикаларда так аткарууга милдеттүү болгон. Албетте ошол КПССтын жетекчилеринин тилин таап иштөө, ошону менен катар эле Кыргызстандын кызыкчылыгын колдоо, көздөө, Кыргызстандын экономикасынын өнүгүшү үчүн, саясий, социалдык жана маданий жактан өнүгүшүнө кам көрүү ошол мезгилдеги республиканын жетекчилиги үчүн кыйынга турган. Турдакун Усубалиев өзүнүн жөндөмдүүлүгү менен КПСС Борбордук комитетинин 4 секретары менен чогуу иштешкен. Ошолордун ар биринин Брежневдин дагы, анын ордуна келген Андроповдун, анын ордуна келген Черненконун тилин таап, алар менен чогуу иштешкен. Кыскасын айтканда, 25 жылча Кыргызстанды жетектеген Турдакун Усубалиев өзүнүн жөндөмдүүлүгү менен Кыргызстандын экономикасын, маданиятын жана социалдык турмушун көтөрүүгө бир топ салымды кошкон. Республикалык башкаруунун бардык жактары Москва тарабынан тескелген. Ошол республикалык партия комитетинин экинчи, үчүнчү секретарлары, ал тургай бөлүм башчылары, чоң областтын жетекчилери, чоң ишканалардын жетекчилеринин бардыгы тең Москванын макулдугу болмоюнча бекитилген эмес. Мына ушундай кырдаалда СССРдагы закон чыгаруучу
закон кабыл алуучу жогорку орган деп эсептелген советтердин ролу жогорулаанын ордуна кайра төмөндөп кеткен. Советтердин ролу жогорулаган эмес. Союзда дагы, республикаларда дагы жогорку совет, анын президиуму негизинен өзүнө баш ийген министрликтер менен ведомстволордун, өзүнө баш ийген областтык, райондук советтердин отчетторун угуу менен алек болгон. Мына ушундай кырдаалда Кыргызстанда Кыргыз ССРнын жогорку советинин президиумунун төрагасы болуп, көп жылдары белгилүү мамлекеттик советтик ишмер Төрөбай Кулатов иштеген. Ал Кыргызстандын бул органын 1945 жылдан 1978 жылга чейин жетектеген. Бул киши өзүнүн жөндөмдүүлүгү менен республиканын экономикасын көтөрүүгө, республиканын башка сфераларын жогорулатууга салым кошкон. Бул адамдын Кыргыз Республикасы үчүн сиңирген эмгегин ар дайым баалоого милдеттүүбүз. КПССтин коомдогу ролун жогорулатуу үчүн 1977 жылы 7 октябрда СССРдын конституциясына өзгөртүүлөр киргизилген. Адегенде советтик коомдо, коомчулуктун арасында бул өзгөртүү жөнүндөгү сунушту талкуу жүргүзүлгөн. Албетте ал мезгилде талкуу кандай болгондугу белгилүү. КПССтин бийлигин чыңдоо үчүн бардык жерлерде өткөрүлгөн чогулуштар аны жактап чыккан. Натыйжада СССРдын конституциясына КПСС совет коомунун жетектөөчү жана багыттоочу күчү, СССРдын саясий системасынын жана мамлекеттик коомдук уюмдардын ядросу деген жаңы өзгөртүү киргизилген. Ушундан кийин Советтер Союзунда толук бойдон КПССтин диктатурасы орногон деп айтсак болот. Формалдуу түрдө коомдук уюмдар да болгон. Коомдук уюмдардын ичинде профсоюздук уюмдар, комсомол уюму, жаштардын уюму, чыгармачыл адамдардын уюму, ар кандай кызыкчылык менен баш кошкон адамдардын коомдору иштеген. Бирок алардын бардыгы тең партиянын көзөмөлүндө болуп, партиянын айтуусу боюнча иштеген. 1960 жылдары Кыргызстандагы башкаруучу жана тескөөчү жогорку орган болуп эсептелген Кыргыз ССРнын министрлер совети Кыргызстандын коомдук турмушун өстүрүүгө, экономикасын жана маданиятын көтөрүүгө бир топ салымдарды кошкон. Бирок алардын ишинин бардыгы тең КПССтин партиялык органдардын көзөмөлүндө болгон. Ошого карабастан Кыргызстандын министрлер советин жетектеген Сүйөркулов Абды, Болот Мамбетов, Акматкул Сүйүнбаев, Султан Ибраимов, Арстанбек Дүйшөев өңдүү элдин ичинен чыккан таланттуу жетекчилер Кыргызстандын экономикасын көтөрүүгө, бул абройлуу органды жетектөөгө өздөрүнүн көптөгөн салымдарын кошкон. Өнүккөн социализм мезгилинде Кыргызстандын экономикасы дагы жогорулаган. Өнөр жайы, айыл чарбасын, эл чарбасын жетектөө үчүн 1963 жылы Орта Азия эл чарба совети түзүлгөндүгү белгилүү. Ошондо бийлик, башкаруу борбордоштурулуп кеткен. Мына ошондогу кемчиликтерди жоюу үчүн 1965 жылы эл чарба совети жоюлуп, анын ордунда мурдагыдай министрлердин кабинети түзүлүп, тармактык министрликтер башкара республикаларды тармактык министрликтер башкара баштаган. Мына ушул мезгилде
ишканалардын өз алдынчалыгына мүмкүнчүлүктөр берилген. Чоң ишканалар мурдагыдай дотацияланбай, кредит аркылуу каржылана баштаган. Өзгөчө Советтер Союзунун, анын ичинен Кыргызстандын экономикасы 8-5 жылдыкта жогору көтөрүлгөн. Буга Советтер Союзунун министрлер советин жетектеген Алексей Косыгин тарабынан жүргүзүлгөн реформа чоң өбөлгө болгон. Бул реформанын жетекчиси катарында, демилгечиси катарында бул жүргүзүлгөн реформа Косыгиндик реформа деп аталган. 8-5 жылдыктын мезгилинде Кыргызстандын экономикасын, анын ичинен өнөр жайын көтөрүү үчүн союздук жана республикалык бюджеттен чоң суммадагы акча каражаттары бөлүнгөн. Ушунун натыйжасында 1965-85 жылдардын аралыгында Кыргызстандын улуттук кирешеси 2,7 эсеге, өнөр жай продукциясы 4,4 эсеге, машина куруу жана металл иштетүү 8 эсеге, электр энергиясын өндүрүү 5 эсеге өскөн. Бул өнүккөн социализм мезгилиндеги Кыргызстандын экономикасынын өнүгүшүнүн чоң көрсөткүчтөрү. Өнүккөн социализм мезгилинде Кыргызстанда 150дөн ашык жаңы типтеги завод менен фабрикалар ишке киргизилген. Кыргызстандын дүң продукциясында, республикалык дүң продукциясында өнөр жайдын үлүшү 60%ке көтөрүлгөн. Ошентип Кыргызстан индустриалдуу агрардык республикага айланган. Кыргызстанда түстүү металлургия, машина куруу, физикалык приборлорду чыгаруу, курулуш индустриясы өзгөчө жакшы өнүккөн. Ушу өнүккөн социализм мезгилинде Кыргызстанда бир катар ГЭСтер курулуп, Кыргызстандын күчтүү энергетикалык жактан күчтүү республикага айланышы, гидроэнергетика тармагынын өнүгүшү ушул өнүккөн социализмге туура келет. Кадам жайда өндүрүлгөн сурма өзүнүн тазалыгы боюнча дүйнөлүк эталонго айланган. Хайдарканда сымап өндүрүү иши көбөйгөн. Кыргызстанда чыгарылган түстүү металл өзүнүн сапаты жагынан айырмаланып, бул 40тан ашык дүйнөнүн өлкөлөрүнө экспорттолгон. Кыргызстанда машина куруудагы бир топ жогорулаган, өзгөчө айыл чарба машиналарын чыгаруучу Фрунзе атындагы заводдун продукциясы, бул заводдо чыгарылган пресс-подборщиктер, тагыраак айтканда чөптү таңгактоочу машиналар дүйнө жүзү боюнча чоң талап менен пайдаланылган. 1985 жылы бул завод жылына 32.000 чөп таңгактоочу машиналарды чыгарган, 50дөн ашык мамлекеттерге экспорттолгон. Кыргызстанда кабель чыгаруу, электр кыймылдаткычтарын чыгаруу, электр лампаларын чыгаруу жакшы жолго коюлган. Өнөр жайынын өнүгүшүнүн натыйжасында Кыргызстанда жумушчулардын саны дагы өскөн. 1960 жылы Кыргызстанда 310.000 жумушчу болсо, 1985 жылы жумушчулардын саны 866.000ге көтөрүлгөн. Бирок жергиликтүү кыргыздардан жумушчу адистерди даярдоо иши мурдагыдай эле колго алынган эмес. Кыргызстандагы жумушчулардын 40% кыргыздар деп эсептелген. Бирок кыргыз жумушчулардын көпчүлүгү айыл чарбасында, совхоздордо эмгектенген, курулушта эмгектенген, тейлөө тармагында жана транспортто эмгектенген. Өнүккөн социализм мезгилинде Кыргызстандын айыл чарбасындагы чоң ийгиликтерге жетишкен деп айтсак болот. Кыргызстандын айыл чарбасынын өнүгүшүнө Союзда кабыл алынган 1965 жылы КПСС Борбордук комитетинин март пленумунун
чечими өзгөчө тарихий мааниге ээ болгон. Анда айыл чарбасын көтөрүүнүн узак жылдарга эсептелген программасы иштелип чыккан. Ушул программага ылайык союздук республикаларга, анын ичинен Кыргызстандын айыл чарбасын көтөрүү үчүн союздук бюджеттен, республикалык бюджеттен чоң суммадагы акча каражаттары бөлүнгөн. Мисалы 8-5 жылдыкта, тагыраак айтканда 10 жылдын ичинде Кыргызстандын айыл чарбасын көтөрүүгө 2,6 миллиард сом бөлүнгөн. Ал эми кийинки 10 жылдыкта 1976 жылдан 85 жылга чейин 4,3 миллиард сом акча бөлүнгөн. Өнүккөн социализмдин 20 жылында Кыргызстандын айыл чарбасын өнүктүрүүгө 7 миллиард сомго жакын акча каражаты бөлүнгөн. Ушунун натыйжасында Кыргызстандын айыл чарбасынын материалдык техникалык базасы мурда болуп көрбөгөндөй деңгээлге чыңдалган. 1965 жылы Кыргызстандын айыл чарбасында 19 000 трактор иштесе, 1985 жылы тракторлардын саны 29 000ге жеткен. Орто эсеп менен алганда Кыргызстандын ар бир колхозу менен сапкосуна 72 трактор, 36 жүк ташуучу автомашина, 20 комбайн, 250дөн ашык айыл чарба шаймандарынын түрлөрү туура келген. Кыргызстанда электр өндүрүү жогорку темпте жогорулаган. 20 жылдын ичинде Кыргызстанда электр энергиясын өндүрүү 6 эсе жогорулаган. Кыргызстандын айыл чарбасында суунун мааниси өзгөчө чоң. Сугат жерлери Кыргызстанда ар дайым чектелүү болгон, бирок мелиорация ишине бөлүнгөн каражаттардын жана аларды жумшоонун натыйжасында, ишке ашыруунун натыйжасында Кыргызстандын сугат жерлеринин көлөмү 1 миллион гектарга жеткен. Кыргызстанда өнүккөн социализм мезгилинде мал чарбасы жакшы өнүккөн. Койдун башы өнүккөн социализмдин акыркы жылдарында 10 миллион башка жеткен. Алар 18 000 типтүү кашарларда багылган. Жайкысын жайлоолордо кышында ушул 18 000 кашарда багылган. Кой багуу тармагында Кыргызстандын 50 000 адамы эмгектенген. Кыргызстан жылына мамлекетке 50 000 тонна койдун этин өткөрүп турган. Жүн өстүрүү боюнча, адам башына койдун эсеби боюнча Кыргызстан Советтер Союзунда эң алдыңкы орунда турган. 1985 жылы колхоздор менен совхоздордун көпчүлүгү союздук республикалык бюджеттен көп акча каражаты бөлүнгөнү менен пайда табуунун ордуна кайра зыян таап иштеп калган. Анткени өндүрүш негизинен интенсивдүү мүнөздө болбостон, негизинен экстенсивдүү мүнөздө. Айдоо аянттарын кеңейтүү, малдын башын көбөйтүү, алардын продуктуулугуна көңүл бурбоо багытында жүргөн. Мына ошондуктан айыл чарбасында продукция өндүрүүнүн өзүнө турган наркы жылдан жылга жогорулай берген. Чынын айтканда, Кыргызстандын экономикасындагы жетишкендиктер, өнөр жайындагы жетишкендиктер, айыл чарбасындагы жетишкендиктер союздук бюджеттен бөлүнгөн каражаттардын эсебинен өскөн. Өндүрүш экстенсивдүү мүнөздө болгон. Мына ошого байланыштуу Кыргызстандын экономикасында өндүрүлгөн продукциянын өзүнөн турган наркы жогорулай берген. Ачыгын айтканда 1985 жылы Кыргызстандагы колхоздор менен совхоздордун 60% зыян тартып иштеп калган. Бул ошол мезгилдеги жетишкендиктер менен катар экономикада кризистик абал башталгандыгын, жүрүп аткандыгын билдирет. Кыргызстандын
айыл чарбасынын социалдык абалын жакшыртууга дагы бир топ көңүл бурулган. Кыргызстандын айыл кыштактарынын социалдык турмушун жогору көтөрүү үчүн анда эмгектенген колхозчуларга гарантияланган эмгек акысын төлөө тартиби киргизилген. Кыргызстандын айыл кыштактарын көрктөндүрүү иши колго алынган. Ушул мезгилде өзгөчө белгилей турган нерсе перспективасы жок айыл кыштактарды ирилештирүү саясаты жүргөн. Натыйжада өнүккөн социализмдин мезгилинде 60 жылдардын ортосунан 85 жылдарга чейин Кыргызстанда айыл кыштактардын саны 3,5 миңден 1,8 миңге кыскарган. Бир топ айыл кыштактардын баардыгы тең келечеги жок деп борбордук кыштактарга көчүрүлгөн. Мунун жакшы жактары да болгон, зыяндуу жактары да болгон. Анткени келечеги жок деп таанылган айыл кыштактардын көпчүлүгү мал чарбасын өнүктүрүүгө, дыйканчылыкты өнүктүрүүгө ыңгайлуу жерлерде жайгашкан. Алардын эли зордук менен борбордук кыштактарга көчүрүлгөн. Бул ишти жүргүзүү боюнча Кыргызстан Советтер Союзунда 3-чү орунду ээлеген. Бирок ирилештирген кыштактарда билим берүү иши жакшырган, калкты маданий жактан тейлөө иштери жакшырган, бөлөк инфраструктураларды түзүүгө ыңгайлуу шарттар түзүлгөн.